Топчугүл Шайдуллаева, Намаз Шамгүл, Аңгеме. Мөлтүрбулак күнөстүү айыл. Жылдын 4 мезгиле күн төбөдөн кетпейт. Айылдыктар болсо, жер тырмаган дыйкан багбандар, булар күн аптабына, булак суусуна бөтөнчө көз каранды. Өздөрү күн табына ысып кыйналса да, ага кайыл. Эккен тиккени бышып, мөмөсүн берип, ак дөөнүн карды жарылса болгону. Анан калса, күндө керели кечке колунан кетмен күрөгү түшпөгөн, оюнун баары багы менен талаасына байланган мээнеткеч адамдарды жакшы көргөнүн билдиргендей, бул айылга жадырап тийип турганы турган. Күнөстүү айылда күндөн уялган, өзгөчө назик күлбүрөгөн бир ажайып гүл бар. Ал кеч киргенде бажырая ачылат да, таң атып, күн чыгаар менен үлбүрчөк желектери жабылып, жерди карап калат. Анын желектери сыя, пушту түспөл, аты намаз шам. Бу гүл шам намаз маалында бажырая ачылгандан ба ушинтип аталып калган. Намаз шам гүл айылдыктардын ар биринин короосунда бар. Аны сөрүгө көлөгөсү тийсин деп беш айванга жакын эгет. Сөрүнүн узундугун бойлоп, узатасынан эгилген гүл шыптын катар коюлган торсунундагы атайын кагылган мыктарга байланып, тараң тартылган жиптерге жабышып, чубалып, өйдөнү көздөй өсүп кете берет. Чырмооктой сойлоп отуруп, өйдүн чатырына дейре чыгып алат. Көлөкөсү калың, ушундан улам ысык күндөн тоскон гүлдө айылдагы элдин баары жакшы көрүп текши эгишет. Анан калса гүл көп жылдык, бир өмүргө тете өсө берет. Таң эрте турган кыштактыктар гүлдүн көлөкөсү тийген сөрдө нанүштөгө отурат. Намаз шам гүлдөн билинер билинбес жагымдуу жыт келип, эртең мененки таза абаны ого бетер көтөрүп жиберет. Каш карайып, чырак күйгөндө гүл бир башкача бажырайып, пушту, сыя өңү, коюу тартып, гүлдөрдү карап, сөрдө кечки тамагын ичип жаткан айылдыктардын чарчаганын жазып, көңүлүн куштай кылат. Күн катуу тийген түш ченде болсо, гүл таажыларын бекем жаап, жыш жалбырактары арасынан такыр көрүнбөй калат. Бир нерсени болжошкондо да мөлтүр булактыктар бул гүлдү көп эстешет. Намаз шам гүл ачылган маалда келип чай ичип кеткиле, дешет азиз меймандарын конокко чакыргандар. Же таң эрте талаага ишке жөнөгөн дыйкандар намаз шам гүл жабылганча нанүштөнү жеп алгыла, деп балдарын ойготуп кетишет. Айылда так ушул намаз шам гүлгө окшогон назик кыз бар. Ал күндүз көчөгө чыкканда же мектебине барганда жер карап уялып, эч кимге сүйлөбөй өзүнөн өзү эле бети чоктой албырып жүрө турган. Сабакта жооп берип атканда да мугалимди тик багып карай алчу эмес. Ак жуумал жүзүнө кара кашы карагаттай жайнаган көздөрү жарашып, эки өрүм узун чачы кыздын ажарын ачып, көзгө сүйкүм көрсөтө турган. Басып баратканда шамалга билинер билинбес желбиреп турган пушту раң жибек көйнөгү, катар-катар ак седеп кадалган кара чыптасы, чаң жукпаган кашыктай ийилген кара жалбырак туфли да кыздын ого бетер наазын ачып, жүрөктөй жанын кулпуртуп жиберер эле. Көчөгөйдөн бирөө жарым аны жакшы көрүп, ийиле саламдашып койсо да, кыз сүрдөнгөндөн башын кайда катаарын билбей калат. Кызды Жамал деп өз атынан айтпай, намаз шам гүл деп эркелетип айтып алышкан бу жердегилер. Талчабыктай кызды ичинен тымызын сүйүп жактырган жигиттер кийин чоңойгондо келин кылып алам деп көздөп койгондор айыл ичинде четтен чыгат. Лекин кыздын уяңдыгы, назиктиги кийин бой тартып калган учурда көз көрүнө жоголуп кетти. Алгач анда санда ичип койчу атасы эми күн сайын мас болуп келет. Келет да менин уулум жок деп үйдө тополоң салат, андан коркуп качкан апасын, чыркырап ыйлаган өзүнөн кичүү сиңдилерин корголгон кыздын назиктиги улам четинен кетиле берди. Ушундай чырга толгон көп күндөрдүн биринде апасы уул төрөдү. Жамал инилүү болгонуна бир сүйүнсө, эми атам арак ичпейт деп кубанганын айт. Кайдан? Атасы арагын бир күндө таштабады.
ага башка шылтоолор табыла берди. Мөлтүр булактын көрүнгөн көчөсүндө ичип жатып калган черинен күнбү түнбү атасын сүйрөп үйгө жетелеп жүрүп бечара кыз намаз шам гүл экенин да биротоло унутту. Кайсы күнү кетмен кармап тамарка сугарып, кайсы күнү балта кармап отун жарып калганын эстей да албайт. Аракеч атасы кылбай таштап салган үйдөгү эркектин иштери өспүрүм кыздын мойнуна биротоло илинип, аны аз-аздан жиптей эшип, таштай катырып чыйралта берген эле. Бара-бара ал эркектин ишин кылгандан мурункудай уялбай да, кыйналбай да калды. Назик колдору эбак туурулуп, алакандарын чор басты, ак жүзү күнгө күйдү. Кызы тиричиликке бышып, аракеч атасы күн санап алы күчтөн тайып, акыры Жамал мектеп таяктаган жылы ал бейажал өлүмгө кириптер болду. Апа, ыйлаба, сени эч качан кур кылбаймын. Тажыга келген көпчүлүктүн көзүнчө Жамалдын ыяралаш дуушу дирилдеп чыкты. Бечаранын жаш балдар менен жалгыз көргөн күнү не болот? Кантсен аракеч болсо да эр эле да деген көбүр шыбырларга кыз кулагын түргөн жок. Апасын колунан кармап бекем кучактады. Ошол Жамал үйдө бар түйшүктү мойнуна алган апасынын таянычына айланды. Отун ташып, бак сугарып, мал карап, түмөн ишке малынган Жамал бир күнү көйнөгүнүн этегин кокус айырып алды. Ансыз да ушул этеги делбиреген көйнөгүнөн жүдөп жүргөн. Көйнөгүн чечти да үйдөн кийимдердин арасынан чукула батып, эркектин шымын таап кийди. Бул иш кылганга бир топтукан экен. Эми узун, эки өрүм чачы эңкейген сайын колу бутуна аралашып, кызга бара-бара ашыкча жүк сымал сезиле берди. Бүгүн да анын жумушу өтө көп. Бактагы бышып эзилип аткан өрүктөрдүн баарын бир сыйра көбөп, терип жыйнап, анан аларды кургатуу үчүн жашиктерди бирден көтөрүп там башына алып чыгып жайышы керек. Таң эрте ойгонуп алып, ушуларды ойлоп аткан кыз төшөгүнөн ыкчам турду да, чачын адатынча экиге бөлүп өрүп артына таштады. Бой күзгүнүн алдына келип, белинен ылдый түшүп турган олоң чачтарын акыркы ирет бир сонуркап карап, колдоруна уруп туруп, жыттап алды. Анан бир саамга алакандар менен сылай өрүлгөн чачты кайрадан жандыра баштады. Жазылган коюу чачы далысын тегиз жаап калды. Көзгүгө жакын келип, килемчилер килемдин түгүн кыркчу базмурт курч кайчына алды да, чачын тутамдап кармап туруп, анын мизине такады. Анан көздөрүн жумуп алып, калтыраган колдору менен кыркып кирди. Шамшардай болгон чоң кайчы кыздын чачын заматташылып түштү. Кыз көзгүдөн бут алдына оролуп аткан капкара узун чачтарын карап алып, артка кетечик деди. Денесинен бир бөлүгү үзүлүп түшүп калгандай чочуп кетти. Апасына айтса, ынабай койгон эле. Чачың сага өмүр шерик, кыркпайсың деп. Эми мунун өмүр шериги жок болдубу? Кыз отура калып, кыркынды чачтарын тез чогултуп бир түйүнчүккө түйдү. Чачын эстеп кайгырып отурганга анын убактысы да жок эле. Сыртка чыгып мал салды жайгаштырып, анан апасынын бүгүн нан жаба турган күнү экенин эстеп, там артына өттү да, тандырга жакканга отун кырка баштады. Балтаны чапкан сайын кызынын кыска коюу чачы кулагы үстүндө өйдүлдый секирип атканын көрүп, очок боюнда күймөнүп жүргөн апасы чуркап келди. Ай балам-ай, бу эмне кылганың? Аялы ыйлап жиберди. Кыз балтасын таштай коюп, апасына нааразы боло карады. Апа, шу чачка да ыйлайсың ба? Көп ыйлай бербечи арды менен баарын эле. Бу узун чач менен үйдөгү мынча ишти кантип кылам? Буттарыма оролуп тажап кеттим. Жамал апасына корс жооп берип, ишин уланта берди. Кыркылган чачың кана, кызым? Үйдө күзгүнүн астына коюп койдум. Анан мага бер аны, бекемирээк жерге катып коеюн, тебелениде калып калбасын. Аял мончок аккан көзүнүн жашын кептер моюн оромолунун учуна арчый, кызынын томпоюп кесилген чачынан бир жыттады да, очок тарапка кайра басты. Очок боюнда от калаштырып отурган аял уулдуу болсом деген үмүттө жыл алыс төрөй берип бир этек баланы арттырып алган. Өзү болсо оорукчан, кара ишти көп жасай албайт. Бала бакчада тамак бышыргыч болуп иштечү.
Эми заман да минтип өзгөрүп, бакча жабылган, кыйладан бери ишсиз. Бу коларга жараган кыз экөө тамыркасын тытмалап иштетип, мөмөлүү багына таянып, бирин экин малы менен эптеп күн кечирип атышат. Кыйналып кетишти. Бу кызы чачын бекеринен кыркпады да. Эртеңден баштап алма өрүктөрүн райборбордогу базарга алып барып сатам дейт. Муну кылба, бу кыз баланын иши эмес деп кантип айтат ага? Ал кылбаса ким кылат? Анын үстүнө кийинки маалда айылдагылардын баары эле ушинтип сатарман болуп кетти. Эми ошолордун бири болор да. Кызы атасынан калган мотоциклди 3 күндөн бери чукулап, алектенип атып эптеп жүргүздү. Эми алыс жолду ары бери каттап жүрүп, мунун башы көзүн шамал уруп кетпесе экен. Аял ушуларды ичинен ойлоп алып, кызы тарапка карады. Ал заматта отунду үймөктөтө кыркып, тандыр жанына ташып коюп, бет колдун арыктагы сууга талтая туруп алып жууп атыптыр. Колдорунун, буттарынын булчуңдары чыгып, желкеси дүңүрөйгөн кызын карап, "Тоо", деди аял ичинен. Кызы уул балага эле окшоп калыптыр. Айрыкча чачын кырккандан кийин муну артынан караган адам кыз деп ойлобойт. Бойго жеткен, солкулдаган сулуу кызы тең туштарындай болуп, эшигине жуучу келип, той менен күйөөгө усай турган маалда минтип, бир үйдүн чүгүн мойнуна илип, эненин көздөрүнө дагы жаш тегеренди. Кыздары бой тартып, уулу чоңойсо, баары ордуна келип калар. Жамал кызым бир күнү үлбүрөгөн узун көйнөктөрүн кайрадан кийип, чачын соорусуна түшүрө өстүрүп, суй салып басып, элге чыгаар деп үмүттөндү. Өзүн өзү сооротtu. Жамалдын үлбүрөк көйнөк, узун чач менен бир отолу коштошуп койгонун энеси да, кызы да ошондо билсе кана. Бара-бара кыздын Жамал аты Жамалбек болду. Айылдыктара дегенде муну артынан угузбай айтышса, кийинчерээк ачык эле атап калды. Бутунда кроссовки, үстүндө шым менен куртка, чачы эркектикиндей кыска кыз мотоциклге каптарды артып алып, апта сайын ысык суукка карабай, райборбордогу базарга байма-бай каттайт. Бир кап өрүк, бир кап алма кагалып, барса аларды сатып, бир кап азык түлүк үйдүн кем карчын жүктөп кайтат. Оор мүшөктөрдү ары бери кыйналып жылдырып, жалаң эркектер жүргөн базарда кыз адегенде бир топ жүтөдү. Содалашканда да алып сатарлар Жамалды жаш сынтып, ургач сынтып, алма өрүктөрүнүн баасын паска уруп алдап, арзан көрөө алып алсак дегендери болду. Жашыраактары ага тийишип айланчыктап жүктөрүн көтөрүшө койсо, кээ бири муну эркектеп ойлоп, орой сүйлөп, сөгүп сагып да ичүү. Эркектер кыйкырып сүйлөгөн ызы чуулуу базарда эми башына эркек шапки кийип алган Жамалда алардын так өзүндөй болуп үнүн көтөрүп, кесе сүйлөп, алып сатарлар менен кол алышып, сооданы бычанды үйрөнүп, капс бирөө жарым орой сүйлөсө, бул да так өзүндөй жооп кайтарып, базарга каттагандан бери нактай эркек мүнөз күтүп алды. Ал өзүнүн бой жеткен кыз экенин таптакыр унутту. Оюнун баары апасын, бир туугандарын карап, эл ичинде көптөн калбай тиричилик көйгөйүн көтөрүп эле. Курбу кыздары мунун кебети кечпери өзгөрө баштаган күндөн тартып эле алыстап, мурдагыдай сырдашып катар баспай, көңүл алмакка гана баш ийкеп саламдашып, ал жай сурамыш этишет. Анын эркек сымал кебетесинен бойлорун алып эле качып, оолактап калышты. Кечээ тымызын жактырып жакшы көргөндөр Жамал орто мектепти аяктаса да келип сөз айтайын дебейт. Келин кылып алсам деп эки көзү төрт күтүп жүргөн энелер да негедир унчукпайт. Алардын сүйлөгөн эле Жамалдын күйүмдүү иштемчил болуп, үй бүлөсүн багып карап атканы. Айылда эркек балдарда энесин бир туугандар мынчалык карай албайт, сенин багың тоодой экен дешип, Жамалдын апасына ачык эле суктангандар көбөйдү. Уулдарын урушканда, жок дегенде Жамалда эмессиң деп алардын намысына тийишет. Мындай сөздөргө көптөн бери чычалап жүргөн, айылдын ичкенден башка эрмеги жок жигиттери бир күнү кызды көчөдөн көрүп, тегеректеп алышты. Жамал саамга апкарый түштү. Чоң кыз, чачыңды кыркып, шым кийсең эле өзүңдү эркек сезип калдыңбы? Эркек болуш үчүн дагы эмне керек экенин билесиңби? Мунун башындагы кепкасы кантет? Бул мага сонун жарса керек. Бирөөсү кыздын баш кийимине колун созду. Жамал, сен качан турмушка чыгасың? Мисалы, мен сага үйлөнөт элем.
Азыр эле алып качабыз сени. Анысы кызды колунан кармап сүйрөп жөнөдү. Жамал мындай шылдыңгыга өзүн токтото албады. Таштай каткан муштуму менен аны беткелди чаап жиберди. Элее түшкөн жигиттер экөөсүн ажырата албай кыйлага ура болушту. Жамал жанына жакындаган кимиси болсо тепкилей берди. Эркек имиш. Арак кеч. Мен ушуга тийишим керек экен да. Эч качан. Кере кадам таштап, үйүн көздөй шашып келаткан Жамалдын түйүлгөн муштуму жазылбады. Көздөрүндө ыза эмес, жагал турду. Үйгө келди да бир топ күн ачуусун иштен чыгарды. Баг ичиндеги кургаган бутактардын баарын кесип, бутап, аларды майдалап кыркып кышка отун камдады. Буудай жүгөрү тазалап, тегирменге ун, талкан тарттырып келди. Кургатып алган өрүк кактарын сорттоп, орду-ордуна койду. Үйдүн эшик терезелерин жылуулады. Малкананын чатырын оңдоду. Айылда Жамалга анын кыз экенин эскерткен башка окуя болгон жок. Ал катууну камырып, жумшакты жумуруп жүрүп үйүндөгү жашоо тиричиликти бир топ оңоп койду. Бой жеткен сиңдилерин улам катары менен күйөөгө берип, жалгыз энесин үйлөндүрүп, өз оюнда апасынын көңүлүн жайлагансыды. Кайдан? Эненин көңүлү жай алмак турсун, күн санап санага батып. Анын эси дартынын баары жашы өтүп 40-ка чыгып, өстөрүндө карадал болуп калган кызын деле. Акыры апасы чыдабады, бир күнү тобокелге бармак болду. Тууган урук, дос жар, кошуна колуңду үйүнө чакырып, маслихат салды. Күйөөгө берип Жамалдын башын агартпасак, мунун күнөөсүн көтөрүп жүрө бергенге ал күчүмдө калбады. Өзүнө койсок, ушул бойдан эркек көрбөй так өтүп кетчүдөй. Бир айласын тапкыла, соопчулук кылгыла кагылып кетейиндер. Өлсөм көрүмдө тынч жатайын. Бирөөгө менин кызымды ал деп айтыш кыйын иш экен. Көзүнө жаш тегиренген эненин айласы кетип турду. Келгендер баары бул ойго макул эле. Алар ошол замат айылдагы жака белдеги башы бош эркектерди териштирип киришти. 40-ка чыккан кыздын иши буларга да оңой болбоду. Бирок көптүн иши көп, бир айга жетпей, кошуна айылдан бирөөнү болжоп таап келишти. Жош, момун экен, анан тиричиликке тың эмес, бошоңдугу бар дешти, аялы ошон үчүн кетип калган го. Буларды уккан Жамалдын апасы ичи сыйрылып турса да, баарына көзүн жумду. Мейли, ичпесе эле болду. Кызым тиричиликти өзү эле жасап алат, деди аргасы куруп. Жамал болсо күйөөгө беребиз дегенди укканда бети бир тамылжып койбоду. Үйдүн ичинде эркек сымал эки колун артына алып, ары-бери басып, сөөмөйүн анда-санда чичайта кезеп, пландап алган чарба иштерин четинен айтып, апасын, тууган туушкандарын бир топко убарага салды. Мен эрге тийип бирөөнүн үйүнө барып жашагдай бекерчи эмесмин. Ишим көп. Кыш келгенче жаңы үйдүн үстүн жабышым керек. Ал адатынча өктөм сүйлөп коюп, тышка жөнөдү. Айласы кеткен апасы ордунан тура калып, кызын эки колунан кармады. Бери кара, Жамал, мени кара. Мен жакында өлөм. Сен эрге тийбесең, мен тозокто күйүп калам. Сен ошону каалайсыңбы? Улгайып калган аял калчылдай түшүп, кызынын бутуна жабышты. Бир ирет менин айтканыма көнчү. Жакпаса кайра келе бересиң, жан балам. Апасы эми кызынын бутуна биротоло оролуп алды. Баятан керсейип аткан Жамалдын башы шылкыя түштү. Апасынан кутулбасын билди да, унчукпай калды. Бир жакка иш менен жөнөгөнсүп, ичинен барса бир барып келет окшоймун деген жыйынтыкка келди. Эртеси күнү Жамалды кошуна айылга коштоп күйөөгө узатып барышты. Эненин көңүлү аз да болсо жайланып, ошол күнү үйүнө келген кеткенге той эмес, түлөө берди. Уккан кулак тегиз сүйүндө алакан жайып кайра бата беришти. Бирок Жамал нике түндүн эртеси эле үйүнө баса берди. Ошол күнү айылды эртең менен калың туман каптап турган. Райборбордон күн сайын каттачу таңкы автобустан түшүп, шашып келаткан анын караанын элес булас көргөндөр көзүнө ишенбеди. Ушунча да тез артыңа кайттыңбы, кызым? Жок дегенде 1-2 ай жашасаң боло. Эшиктен таң эртелеп кирип келген кызын көрүп чоочуп кеткен апасы не кыларын билбей карбаластап калды. Жамал болсо кире бериштеги чакадагы муздак суудан чөмүчкө толтуруп сузуп, бир дем менен жутуп жиберди да ичкери үйгө кирип кетти. Бу эмне деген жорук?
Артыңдан азыр келишсе, кайра жөнөгүн, кызым, уят болот. Апасы Жамалдын жүзүнө тик багып, буйра сүйлөдү. Апа, мени күйөөгө берем деп убара болбочу суранам. Бул ирет Жамал апасынын бутуна чыгылды. Жамалды алып кеткени күйөө тараптан эч ким келбеди. Жамал болсо бир жакка барып, кимдир бирөө менен мушташып келген адамдай кабагын бүрккөн тейде кийим кечесин которуп кийди да, кетмен күрөгүн көтөрүп айыл четине чыгып кетти. Ал жерде Орусияда иштеп жүргөн инисине делген жаңы тамдын пайдубалынын ордун казып аткан. Аны улантып, бүгүн эртең бүтүрөйүн, базар күнү ашар кылып куюп салалы деген ойго келди. Үйдү куруп, инесинин бүлөсү менен өзүнчө бөлүп чыгарып коюшса, анан апасы экөө жашай турган эски үйдө шашпай оңдоп алат эле. Жамалдын ошол нике түндөгү кылык жуурогу кийин бир топ күндөн соң гана эл ичинде айтыла баштады. Жамал төшөккө жатарда күйөөсүн жанына жолотпой тепкилеп салыптыр. Жамалдын булчуңдуу тартаяган кебетесин көрүп, ал эркек коркуп качып кетиптир. Ушундай маанидеги сөздөр. Муну уккан эненин жүрөгү угу бетер кынады. Бу шол бойдон калыптыр да, кыз болбой кал сен, Жамал. Апасынын көзү өткөндөн кийин аны күйөөгө берүү аракети башка болгон жок. Бир туугандары калдайган сүрү бар Жамалды эжесиндей эмес, атасындай көрүшөт. Бир отоло жүлөнүп алышкан. Же алардын бир кем-кетиги аягына чыксачы. Кемеси болсо ага бир ишин айтып келе берет. Жамал баарын эле өзүнүн керек экенин сезип турган. Же бирөө жарымы, эже эме сал, оорукчанда болуп калдың. Өзүңдү ойло, биз сага ыраазыбыз дебеди. Жамал булардын баш аягы жок түйшүгүнөн кийинки маалда тачапта бүткөн эле. Быйыл ушул күндөрү эң кичүү сиңдиси там салып атат. Акыда күндө бир маал барып, усталарга баш көз болуп келет. Үйдөгү чарбанын көбү да мунун мойнунда. Иниси жумушуна эрте кетип, кеч кайтат, колу бошобойт. Айылда Жамалды баалаган, түшүнгөн, апасын бир туугандарын баккан деп аны жакшы көргөн муун четинен улам азайып, азыр аны таң калып ээрчи караган, анын аял же эркек эмес турпатын жактырбай оолактагандар көбөйгөн. Анын үстүнө билинбей өткөн түйшүктүү жылдар Жамалдын белин эрте бүкчүйтүп, колу буттары сыздап ооруп, эзилген денеси эрте картайып. Бир күнү айылдагы дүкөндү тегеренип, керели кечке кызымтал жүргөн 3-4 эркекке кошулуп алды. Мурда артынан калбай ээрчип, айласын кетиришкенде Жамал буларга анча-мынча арак сатып берип кутулчу. Кийин эриккенде өзү басып барып, алар менен чер жазыша сүйлөшүп жүрдү. Буларга жолукса, буулукканы жазылып, негедир жеңилдей түшөт. Ичкенден башка эрмеги жок, айылдын ушул бекерчилерине бара-бара көз көрүнө имериле берди. Анан алар бир күнү көптөп атып, Жамалдын колуна да стакан карматышты. Иш, Жамал, сен ичпей, ким ичет? Сен бу дүйнөнүн эмне кызыгын көрдүң? Жок дегенде арак ичип жырга, же кояй дегидей кожоң болбосо. Ар кайсы жери ооруксунуп көңүлү чөгүп турган Жамал ичип жиберди. Дагы куюшту, иче берди. Бирөөгө өчөшкөндө иче берди. Ичкен сайын ичинде көп жылдар жыйылып катып калган кайгысы езилип, сыртка жол издеп, көөдөрүн тебе баштады. Кайдагы жыргоо, ичкен сайын Жамал ого бетер жаны жай таппай булугуп кетти. Арак ичкенине өкүндү. Ордунан шарт турду да теңселген бойдон үйүн көздөй жөнөдү. Көчөдө эки жагына улам ооп, араң басып келаткан аны көргөн жаш балдар «Мас келатат» деп сөөмөй кезеп, алды артынан чыгып туурап басып, Жамалды бир топ беймазага салышты. Аргасы кетип жерге эңкейе колуна кирген таш менен аларды уруп кубалап, ичине ызалак толуп өпкөсү көп, үйгө эптеп жетти да баг ичиндеги керебетине чыгылды. Мас келатат деген сөз анын кулагына жаңыра берди. Бул сөзгө анын балалыгы, өспүрүм кези машталып бүткөн эле. Өлөөрчө ичкен, кийим кечеси булганган атасын сүйөп, жетелеп келатканда, көчөкөйдө ойноп жаткан балдар мас келатат деп чаңызгыта качып жөнөшөр эле. Зоң койгон атасы да басканда дене боюнун салмагын кызынын илмейген ийнине барынча таштап алат эле. Ой, ошондогу мойнунун далысынын ууруганы, деминин кыстыкканы,
Анан баарынан кыйыны бет алдынан чыга калган адамдардан уялганычы. Эки бутун керебеттин кырына асып алып жаткан Жамал башы тегеренип алсырап, каш карайганча ордунан турбады. Пешайбандагы чырак күйүп, намазшам гүлдөр бажырая ачылган маалда аны кечки тамакка чакырышты. Ал муну укса да ордунан козголбой, гүлдөрдү караган тейде жата берди. Шөрүнүн төрүндөгү Жамалдын орду бош турду. Дасторкон тегеректеп отургандар коюлган тамакка эч кимиси кол сунбай, баарынын көзү баг ичиндеги керебетте дагы эле кыймылсыз жаткан Жамал тарапка кадалды. Эжемдин бүгүн маанайы жок, баягы достору ичирип коюшуптур, кечке турбай жатты. Келин күйөөсүнө шыбырай сүйлөдү. Кабак бүрккөн жигит чарчаган жүзү менен эжеси жаткан керебетке бир көз таштады да, кашыгын ортодогу табакка матырас салып, аны таң кала карап турган тестери эки уулуна жей бергиле дегендей ишарат жасады. Курсак ачты, кана эмесе оокатка кыргыла. Эмне эле кылчактайсың? Чайдан куйбайсыңбы? Оозуна тамакты толтура салып алган жигит аялына ачууланды. Эжем, мен барып карайынчы? Аялы ордунан козголду. Отур. Чакырдыңбы болду? Келет да. Адатынча дагы бирдемеге катуу ойлонуп алса керек. Ичкен эле жетпей атты эле мага. Ысык чайды шоркурата жуткан жигит тамак жеп атканы менен оюнун баары эжесинде болду. Анын тез-тез өзгөрүп турган көңүлүн таба албай, акыркы мезгилде бул да жүдөп бүттү. Жамал ичиндегисин бир туугандарына ачык айтпаганы менен күн санап санаа мүлжүп, ооруп сыркап, болор болбоско ачуусу келип жүргөн. Бүгүн болсо ичип келиптир. Энеси баарынан да ушундан коркчу. Ичип албаса экен деп жүрөксүнүп турчу. Эжем эме ада болду, бүттү, деди ичинен. Бул же бир кишини уксачы, өз билгенин кылганга көнгөн адамды. Шаммал өтүп түн коюуланды. Жамал дагы эле үлбүрөк гүлдөрдөн көзүн албай жата берди. Анын үстүнө айдын жарыгы намазшам гүлдүн көркүн ого бетер ачып жиберген эле. Бу гүлдөр өмүр бою булар менен жашап келет. Эсинде кичинекейинде атасы айткан эле, гүлдөр сени менен тең, сен төрөлгөн жазда отургузганмын деп. Байкуш атасы, аны Жамал аябак кечирген. Гүлдөрдүн пушту сыя түстөрү ага качандыр бир кезде кийген жибек көйнөктөрүн эске салды. Алар да жумшак, назик, жагымдуу келбетине жарашкан чырайлуу эле. Жамал ушунча жылдан кийин азыр көйнөк кийгиси келип кетти. Эртең басырга барат да көйнөк сатып алат. Аны көйгөлтө кийип көчөгө чыгат. Анан кошуна аялдарга кошулуп, ары бери айылчылап, алар менен чай ичет. Аны муну сүйлөп кобурашат. О, Жамалдын ичинде аларга айтып берер сөздөрү өтө эле көп экенин аялдар кайдан билсин. Түнкү желге билинер билинбес шуудураган намазшам гүлдүн жалбырактары Жамалга карап шыбырап сүйлөп аткандай туюлду. Эсиңдеби, сенин атың намазшам гүл эмес беле, Жамал? Сен бизди эртели кеч суктанып, тиктеп жакшы көрөт элең. Бизге ынак, жакын элең. Анан чоңойгондо такыр уnuттуң. Колуңдан такыр кетмен күрөк түшпөй. Чын эле, деди ичинен Жамал. Бу гүлдү анын унутканы качан. Эстеп көрсө ага кадырлап атайын сууда буруп койчу эмес экен. Шыйпырдан тамган жамгыр суусун эле өсө берчү бу жаныбар гүл. Жамалдын бүт эси дартынын баары жемишин берип, буларды баккан мөмөлүү бакта эгин тегинде гана болуптур. Көрсө намазшам гүл жаз алды жабалактап өзү чыгып, жай бою бажырая гүлдөп, буларга көлөкө болуп, анан күздө убактылуу жалбырагын төгүп, ушунчалык ак көңүл, чыдамкай, жапакеш гүл экен да. Эсиңдеби, күн сайын кечинде баары уктаган маалда бизге ыктай сөрүдө отуруп, китептердин ичине катылган ашыктык каттарды окуганың. Сага жигиттердин жазган каттары көп эле. Анын баарын эки бетиң алып окуйт элең. Өзүң болсо такыр жооп жазчу эмессиң. Окуп бүткөн соң түн бир окумда каттарды чогултуп, очокко алып барып өрттөп салчусуң. Эмнеге андет элең? Ошондо сен каттарды жигиттер мага өмүр бою жаза берет деп ойлосоң керек, туурабы? Ал жигиттер азыр кайда? Баары убак бүлө күтүп, бала чакалуу бактылуу болушкан.
Аларың чачы кыркылган, шымчан, карала турала болуп түйшүккө белчеден баткан эркек сымал кызды кийин бой жетсе да көрмөксөнгө салып коюшту. Ошолордун бирөө жарымы колуңду сурап, артыңдан калбай чуркаса балким, күйөөгө тиет белең. Жок, антишпеди. Кийин көп жылдан соң апаң сени канча убараланып күйөөгө бергеничи. Ай, сен ошол нике түндөгү окуяны түк унута албай келесиң. Кийинки маалда аны көп эстечү да болдуң. Колуңдан аяр кармап, кучагына имирем деген эркектин деми бир топ жылдан соң эстеген сайын жүрөгүңдү туйлатаарын ошондо неге билбедиң экен? Ошол түнү күйөө болчу чоочун кишинин кыймыл аракети, сүйлөгөнү сага өөн көрүнүп, жакпай туруп албадыбы? Качып такыр жаныңа жуутпаган сени айласы түгөнө караган эркек, сен кызсыңбы деп сураган. Бул суроо сага аткан октой оор тийген, намысыңды козгоп жиберген. Көзүңө эмне эркек көрүнүп атамбы? Деп ага кыйкыргансың. Кыйкырып эле тим болбой, аны менен мушташып, жаңы эле босогосун аттаган үйдөн качып кеткенсиң. Эртеси үйгө кайтып келгениңде ыраматтылык апаңдын жаш толгон, бөтөнчө бир кабатыр көздөрүн сен кийин түшүндүң, кеч түшүндүң. Эгер азыр ошол нике түн кайталанып келсе, такыр башкача болсоң керек. Кызсыңбы десе, ооба, кызмын демексиң. Никелешип, сени жакшы көрүп, жакындаган эркекке экиленбей бой таштамаксың. Намаз Шамгүл тараптан келген шыбыр улана берди. Эсиңдеби? Түн ичинде тамаркага суу койгондо суу дайым талаш болуп, сен кезек күтүп, таң атканча уктабай боюң менен теңгетмен сабына жүлөнүп алып, суу сап турган бакты тиктеп, не кыларды билбей айлан курuyт эле. Баш көтөрбөй тырмалаңдап жүрүп бакты гүлдөттүң. Аларың жер сууга батпай мөмөлөдү. А өзүң болсо өсүп өнбөй калдың Жамал. Өсүмдүк жөлүк даракчалык болбодуң. Койлоруң көбөйүп короого толду. Тоокторуң, мышыктарың, иттериң да эне болду. Эх, сен айбанчалык боло албадың. Шыбыр улам катуулап, баятаан ичине сыздаган Жамал бир маалда катуу үн чыгарып боздоп жиберди. Жамал ыйлады. Ал жаш өтүп калган өмүрүндө биринчи ирет ыйлады. Анын ыйы эба кызадан, намыстан муунуп калган эле. Көп жылдар чогулуп, көкүрөккө толгон буулук кан добуш караңгы түндө көчөгө, анан кошуна коргондорго чейин жетти. Бул алдан эмедей аянычтуу үндөн иттер үрүп, коңшулардын түнкү тынчтыгына бүлүк түштү. Алар бу добуш Жамалдын үйүнөн чыгып атканын, Жамалдын жан кыйкырыгы экенин туюшту. Ага кошулуп ыйлагандар аны аяп төшөгүнөн туруп уктабай тынчы кетип, ары бери баскандар көбөйдү. Мейли ыйлап алсын, жеңилдесин дешти. Бул жан кыйкырык баары бир эртеби кечпи чыгат эле дешти. Уккан кулактын тегиз уйкусу качты. Бирок эч кимиси аны уйкуну бузду деп наалаган жок. Алар бир түндүн ширин уйкусун апасына күйүмдүү кыз, периштедей таза кыз Жамал үчүн кечип коюшту. Керебетти тегеректеген бир туугандары эжесин көпкө чейин соорута албады. Ал бул акыбалында соорунмок да эмес. Качан гана түн жарымдан өткөндө алдан биротоло тайып, өнү кардыгып чыкпай калган Жамалдын ыйы токтоду. Ал темир керебеттин кыртына башын койгон абалда тынчып калды. Ошондо гана эжеси менен кошо ыйлап, тик турган бир туугандары муштумдай түйүлүп, колу буту карша түшкөн Жамалды көтөрүп, үйгө алып кирип төшөгүнө жаткырышты. Жаздыкка башы тиер менен көзүн ачпай, буттары суналган эжесин тиктеп, иниси кыйкырып жиберди. Көзүңдү ач жаным эчем. Бери кара, коркутпа бизди. Жамал үн катпады. Жүзүнөн нур өчүп, эриндери кубарып баратты. Жөлөгүм эчем, алтын эчем, сизге ыраазыбыз, укуп атасыңбы, бизди кечир. Жамалдын колдорун, буттарын өпкүлөп, сиңдилери тегиз чуркурай түштү. Күндүн нуру баш багып, сөөрүнүн капталындагы намаз Шамгүлдүн тажыларын жапкан учурда Жамал кыз көз жумду. Ушул күнү бул үйдөгү намаз Шамгүл кечкисин адатынча ачылбады.
өлім қайғысында жүрген үй иелері да, келген кеткендер да аны байқаған жоқ.